Садык байке, курткаңызды чечпей эле турсаңыз, кийсеңиз. Кечээ мына биздин Facebook көрөрмандарды айтпадыбы? Садык Шернияз жерлерди сатып алып, анан чоң хан сарайларды куруп алып туруп, ошол жерди кайдан алды депчи. Сиздин ошол эмелериңизди, хан сарайыңызды көрсөтүп коесузбу азыр чыгып эле? Жүрүңүз. Себеби дегенде азыр ошондой болуп атат да. Президентке талапкерлер баары байлыгын көрсөтүш керек болуп атат, үйлөрүн көрсөтүш керек болуп атат, үй бүлөсүн көрсөтүш керек болуп атат. Анан баардыгы айтып атат да, мына Садык Шернияз ушундай чоң VIP городок куруп алыптыр. VIP городок куруп алыптыр, анан кийин ал жерде байлар жашайт экен деп. Ал жерде менин досторум жашайт. Могу сары сиздин үйүңүздө турабы? Ооба, ушул жерде жашайт. Мындан башка көп кабаттуу үйлөрүңүз жокпу? Жок. Ушул үйдө жашайт. Бул айылда кимдер жашайт? Бул айылда менин досторум биринчи биз ушинтип сүйлөшүп, ушул айылды курсак болот, ушундай болот десем, мага ишенген досторум, алар мени көптөн бери билет. Сага ишенебиз деп, $5000 участокты сатып алып, анан үстүнө $5000 кошуп, ошол $5000 мен айттым, чогуу эле бир короо кылалы. Моундай заборлорго көп акча кетет, ошонун акчасына асфальт куралы. Ошонун акчасына электричество кылалы. Ошонун акчасына суу тарталы. Өкмөттөн эчтеке сурабайлы. Өкмөттүн азы колунан эчтеке келбейт. Деп асфальтын дагы, суусун дагы, электричествосун дагы ошол акчадан чыгарып, мына досторум, бул дагы менин досум, классташым, көп жылдары бою азыр Шопров дальнобойщик деп коет го. Ошону экөөбүз чогуу сиздин Шопровуңуздун эмеси? Обокшош кылган. Мына меники менен обокшош кылган. Сиздин идеяңыз турбайбы мындайча айтканда? Туура, биз мындай да, биз Кыргызстан кыйналабыз, антебиз, мынтебиз дей беребиз, бирок туура идея болсо, туура багыт болсо, анда ал идея өрчүт. Мына ушул жер биринчи жер тамдар десек, кийин чоң там кургандар келишти, суранышты. Жериңиздерди бергиле, биз чоң там салабыз деди. Дагы алар бияка чоң тамдар салына баштады, много квартирный тамдар. Эмнеге аларды кызыктырат? Бул жердин мындайча айтканда безопасность деп коебуз, коопсуздук. Балдар көчөдө ойнойт. Мына заборлор жок, мына карасаңар, эч бирөөнүндө забор жок, эч кандайчы. Баары ачык. Бүттүгү көчөдө балдар жүрөт, ойнойт. Эмне үчүн ушинтип жашасак болбойт? Көрсөтүп атабыз да, көрсө болот экен да. Садык Шернияздын VIP городогу деп аталып калыптыр да бирок. Канча участогуңуз бар бу жерде? Меники. Бул жерде Кубан деген жигит бар, аны мэр деп коебуз, мэр шайлап алганбыз. Могу тартиптин баарын, тигүүнүн баарын көзөмөлдөйт. Биз айына 750 сомдон, 500 сомдон 1000 сомго чейин чогултабыз, ар бир баягы үйдүн чоңу кичинекейине жараша. Ошол суусга жетет, ошол могу көчөнүн жарыгына жетет, ошол мусор чыгарганга жетет. Анан мындайча айтканда уюштуруп алыпсыздар да, уюштуруп. Кыргызстанды дагы ушундай гүлдөтө аласызбы президент болуп калсаңыз? Болбойт. Ушул жерде кыргыздар жашап атат, жөнөкөй, карапайым кыргыздар. Бу жерде байлар эмеспи? Ойлойт. Нурлан байке, сиз каерде жашайсыз? Мен да ушул городокто жашайм. Каерде? Бу жерде мен өйдө жагында жашайм. Меники да ушундай бир эле этажный, кичинекей эле үй. Ичинде суу бар, центральный канализациясы да бар. Суу өзүбүздүкү, ошо Садык Шернияз баарыбыз чогулуп алганда, баарыбыз бөлүп алганбыз, участок кылып. Ошонун башында турган ошо Садык Шернияз болгон. Кесибиңиз эмне? Кесибимби? Эми азыр элдер айтат да, бул олигарх го деп. Эмне кесибиңиз? Ой, кесибим киношник элем мен да. Кино тармагында иштейм. Сиздин Садык байке канча участогуңуз бар? Эми бул Садык Шернияздын эле айылы деп айтышат да баары. Менде участок жок. Бул өзүңүздүн уюңуз анан? Өзүмдүн. Бул чайкана сиздики, сиздики эмеспи? Жок, бул айылдыкы. Айылдыкы деп айтканга болбойт, жана Кубан экөөбүз айыл үчүн куруп берген. Айыл үчүн. Анан башка участок бар, 1,5 участок бар, ушул керек азыр калганы. Анан ага дагы көп кабаттуу үй салабыз деген оюбуз бар. Кубан экөөбүздүкү да. Ошол. Бул сиз ошо байлыктарыңызды мындай шайлоочулар сурап калса ачып көрсөтүп бергенге даярсыз, э? Байлык деген ооба, байлык деген бул биринчи кезекте элди чогулта алсаң, элди ынтымакка үндөй алсаң, анан эл менен кошо байыш керек да. Мен бул жерде Аскар Салымбековдун аябай бир жакшы жерин мен колдойм да. Анткени Аскар Салымбеков өзү гана байыбайт, Аскар Салымбеков элди кошуп алып байыт да. Элди кошуп алып байыт. Эл менен чогуу байыганда турбайбы анын сыры, э? Ошондой анын бир өзүнүн укмуштай технологиясы бар. Мен анализ жүргүзгөм да. Мына бул жерге келгенде дагы башында участок ошондо
$45.000 bolsa biz alganda. Bugün $50.000 участок жок. Көрдүңүзбү? Ошол эл байып атат. Могу салган эл байыды, кошо байыды. Биз ынтымакта болдук, кыйын күндөр болду. Суу жок күндөр болду. Электричество жок күндөр жок, болбой баары бир тартипке, башка нерсеге көңүл бурдук да. Эми бул азыр бир гүлдөгөн айыл болуп калды, өзүнүн тартиби менен. Кечкисин жарыгы бар. Кечкисин жарыгы бар, балдар ойнойт, баары бири-бири менен учурашат. Анткени забор деген жок. Аны кыргыздын духу кармалды да. Баарыбыз билишинсек болот. Айылдагы деле кишилер, биз айылда дагы бир туугандар бир коронун ичинде, бирок мындан да кичинекей там айылда меники. Временка деп койсок болот да. Эми айылга чоңтоонун эмне кереги бар? Мен айылга мисалы бир жылда 2 жолу барам. Болот байкемде раматтылык ошентип барчы. Баткениним да ошондой болот. Я дайыр мындан да кичинекей тамдарды салып алганбыз. Болгону ортодо чайканабыз бар сыяктуу боз куркобуз. Эми баргандар билет. Акчаны тамга коротуп кереги жок. Сиздин бааңыз тамыңыз менен өлчөнбөш керек. Сиздин бааңыз өзүңүздүн билимиңиз менен, өзүңүздүн жүргөн турганыңыз менен, кылган ишиңиз менен өлчөнүш керек. Ал там деген ал 10-й вопрос. Рахмат. Сиздин байлыктарыңызды мындан кийин деле чукулай беребиз эми.